Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевди сырттан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жакка кетпөө тилгаты менен камалган жок. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Файзиевдин бөгөт чарасын 1-май райондук соту караган. Учурда кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. 28-майда аскер прокуратурасы Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевге издөө жарыялаган. Ал Бишкек шаарында жер тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шек саналып жаткан. Бишкектин 1-май райондук соту 27-майда ишкердин бөгөт чарасын карап камакка алууга сыртынан чечим чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл январда Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөл тармагында тийиштүү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактысын аныктаганын билдирген. УКМК кине коюлуп жаткан мамлекеттик органдын андагы жооптуу кызматкерлердин жана ири курулуш компаниянын атын ачыкка чыгарган эмес. Бирок маалыматта Элит Хаус курулуш компаниясына таандык турак жай курулуштарынын сүрөттөрү тиркелген. Аталган компания Файзиев августта жетекчиликтен кеткенин жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев 7-июлдагы жыйында министрлер кабинетинин өкүлүнө кайрылып, шаардык кеңештерге шайлоодо административдик ресурс колдонуу болуп жатканын айтты. Депутат мындай көрүнүштөргө чара көрүүгө чакырды. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргандын пайдасы жок болуп жатат. Анткени кайра эле ошол көрүнүштөр кайталанууда. Форма 2 жок болгону менен башка жакка каттоо уланууда. Айрым партиялар административдик ресурс колдонуп жатат. Мыйзам бузуулар болууда. Шайлоону жокко чыгаргандан кийин аягына чейин таза өткөрүп койбойлуу, деди депутат. Эл өкүлү кайсы партия административдик ресурс колдонуп жатканын ачык айткан жок. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 3-майда Токмок, 11-майда Ош, 19-майда Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Өлкөдөгү 3 чоң шаарга кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын сунушунан кийин Келечек будущее партиясынын талапкерлери көп аял алууну мыйзамдаштырууга чакырган видеосун интернеттен алып салды. Мунун алдында АШК талапкер Назира Абдыкаимова мындай чакырыгы менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамды бузган эмес деген корутунду чыгарган. Бирок анын иш аракеттеринде кылмыштын белгилерин аныктоо үчүн укук коргоо органдарына кайрылуу керектигин билдирген. Ошондой эле коомдо терс пикир жаралбаш үчүн Абдыкаимовага көп аял алууга үгүттөгөн тасмасын алып салууну сунуштаган. Реформа партиясы өткөн аптада АШКга кайрылып, Келечек будущее партиясын көп аял алууга үгүттөгөн үчүн жоопкерчиликке тартууну талап кылган. Анда көп аял алуу Кыргызстанда кылмыш экенин эскерткен. Аталган партия дооматтарды четке кагып, аны сөз эркиндиги, оюн эркин билдирүү менен түшүндүргөн. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине 11-июлда кайра шайлоо болот. Бишкекте 18 партия ат салышып жатат. Ошто 1,6 миллион сомдук аткезчилик жол менен ташылып келинген ири партиядагы чылым аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ыкчам бажысынын кызматкерлери Ош облусунун Ноокат районуна караштуу 12 бел айылында тыюу салынган жүктөрдү ташууга шектелген жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автотранспорт каражатын токтотуп текшеришкен. Транспорт каражатынын жүк бөлүгүнө бажылык текшерүү жүргүзгөн учурда чектеш мамлекетте мыйзамсыз ташылып келе жаткан акциздик маркасы жок 40 коробкага салынган 240 000 даана Бириккен Араб Эмиринде өндүрүлгөн Milano Soda маркасындагы тамеки продукциясы табылган деп берилет маалыматта. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда манасчылардын республикалык сынагы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Аталган сынак акын жана манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата өтүп, 30 жашка чейинки манасчылар катыша алат. Биринчи туру 20-июлда болуп, анда район шаарлардан, маданий борборлордон катышуучулар тандалып алынат. Экинчи жана үчүнчү этаптары 5-августта өтмөкчү. Бул баскычта манасчылар Манас жана Семетей бөлүктөрүнөн 2 билетти тандап алат. Финалга калыстар тарабынан тандалган 6 манасчы 20-30 мүнөттүн ичинде Манас, Семетей, Сейтек бөлүмдөрүнөн каалаган окуясын айтып берет. Сынактын жеңүүчүлөрү диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланат. Моундай кылып жар кылып сууду тозушкан, маркетке огузуна жол алып өткөн, канча бийик кылып. Каток менен тебелеп, трамбовка кылып сууду тоскон, чаткалдын суу баары болгон эмес мына. Тозулганына карабай, өнерден кайра жердин түбү менен өзүнүн ногу менен тешип өтүп алган.
Чаткалдагы жамгыр кенин иштетип жаткан Vertex Gold Company ишканасы тоборуна калдык сактоочу жай кура баштады. Жергиликтүү тургундарды нааразы кылган жагдай фабрикада иштетилген химиялык заттар мөңгүнүн алдына агын суунун боюна курулган жайда сакталгандыгы, ошол себептүү алар компаниядан курулуш иштерин токтотууну талап кылышат. Мырзаштагы фабриканын дамбасы боюнча мындай эле бир тикеле тоого куруп атат да, тикеле тоогочу. Аны былтырдан бери куруп атышат. Былтыр бүтүш керек эле, быйыл күзгө давно ишке кирип кетиш керек эле. Бүтпөй атат да, мындай тике жерге кеткен, түндө булактар ham кетет экен, анча тынбайчы. Булактар кетет экен, үстүнө жамгыр жаап туруп өткөндө бирөө чалды мага, жамгыр жаап ачылып кетти деди да. Анан депутаттар келет экен дегенде чоң таштарды куруп шашылыш хайрабордун толуктады дейт. Ол өтө кооптуу жерде болуп атат да. Мисалы чаткалдын өзүндө тегис жерде 2 метрге чейин кар жаап аткандан кийин ал жерде 4 метрге чейин тембой эле көчкү түшкөндө, ол жерде тең өтө узлуу заттар түшсө, көчкү менен түйүнө шүпүрүп өйдөгө ашырып кете турган болсо, чаткал полный жараса чыгат да, мисалычы өтө кооптуу жерге болуп атат. Ошону биз ол Vertex иштебесин эмес, фабрикасы курулбасын эмес, курулсун. Элге мамлекетибизге пайдасы тийсин, мындай тегис жерди көрсөтүп берели деп атабыз да. Vertex ишканасы 2011-жылдан бери Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы жамгыр кенин иштетип келет. Азыркы тапта ишканада 500дөн ашуун адам эмгектенет. Анын ичинде Чаткал район жашоочулары да бар. Жамгыр кенинде 1,5 тонна алтын жана 685 килограмм күмүш кору бар экени аныкталган. Жергиликтүүлөрдүн койгон маселеси экологиялык коопсуздук чаралары сакталбай жаткандыгы. Жаңы төрөлгөн адам, түшүнүгү жеткен адам деле ол жерге болбойт экенин баш жетет эле бойлуу адамчы. Анан ошону рисковать этип эле өздөрүнө плюс болуш үчүн рисковать этип куруп атышат. Ошого элдер бизге өтө көп айтып атышат да, мүмкүн болушунча ошону жакшы жакка курушсун депчи. Ал жер токтотуп бир жакшыраак жерге куруп берсе, тем более уулуу зат болмогондуктан көчкүдө эки жактан тең түшө турган жерге куруп атышат. Көчкүнү токтотобуз дейт. Токтото турган позициялар коебуз дейт, бирок токтото албайт ал жерде. Vertex Gold ишканасынын жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдаланып, курчап турган чөрөнү коргоо, өндүрүш процессинин коопсуздугун сактоо жана экологияга таасирин иликтөө боюнча ушул жылдын февраль айында жогорку кеңештеги депутаттык комиссия түзүлгөн. Анын иши узартылып, учурда депутаттар кен аймагына барууга камынып жатыптыр. Буга чейин депкомиссия Vertex'тин 2010-жылдан берки иш аракетин иликтөөнү табыштап, сыртка ташылып жаткан рудаларына көзөмөл жүргүзүлбөй жатканын аныктаган. Vertex компаниясынын хостохранилищесына көчкү коркунучу бар. Суу жүрүп кетүү жагы коркунучу жок, бирок көчкү коркунучу бар. Ошого карата алар заявка берген, ошону дамбадан ашып кетпей тургандай кылып, дамбаны 8 метр көтөргүлө деп сунуш киргизген атабыз. Азыр алар бизге ушу жагын, көчкү жагын карап бергиле деген мүнөзүн айтып атат. Кыргызстандан 2020-жылы ири көлөмдөгү концентрат рудаларды Vertex Gold Company ташып кеткен. Мисалы, былтыркы жылы аталган ишкана Казакстанга 162 000 тоннадан ашык концентрат ташыган. Анын курамында эмне бар экени аныкталган эмес. Чаткалдын жергиликтүү бийлиги элдин талабы менен жакынкы күндөрү аталган кен ишканасына барууга ниеттенип жатыптыр. Атайын официальный кат жазалы, ушул кайсыл фирмалардын ишине мындай эл ананбай атат. Ушул хос боюнча боло турган болсо, жаңы от көрдүк. Тоген тармагы боюнча комиссия барып, жеринен ушул жактан экоинспекцияны алып барып, атайын барып көрүп келели комиссияда. Эгер чындыгында коопсуздук боло турган биз көз караш менен көрсөк, тиешелүү ведомство өкүлдөрүн чакыралы. ККПН экоинспекциядан келип, ушул проект боюнча зашта кылып элдин астына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп берели деген тыйын кыйылтабыз. Vertex Gold Company ишканасы кен аймагына 300 000 тонна кен иштетүүгө кубаты жете турган алтын чыгаруучу фабриканы, вахталык айыл, административдик тиричилик комплексин жана башка объектилерди курууну пландап жатат. Бирок ал качан ишке түшөрү азырынча беймаалым. Коронавирус илдетине байланыштуу аталган ишкана карантиндик режимде иштеп жаткандыктан компания журналисттерди кабыл алган жок. Руслан Калматов, Шырзат Эгембердиев, 7 канал.